Төрт баласы кирип, эч нерсе калбай калды чын. Убагында алдыбыз да машина, чөнтөгүбүздө акча, баардыгыбыз жумушубуз бар болчу. Баардыгынан айрылдык да. Канча деген үй бүлө бузулуп атат, канча деген жаш балдардын өмүрлөрү кезилип кетип атат. Өздөрүнө кол салып, көчөгө калып атабыз ачык айтканда. Ушу баламны атайын алып келдим. Ушу кыргыздын жаштарына ойноп аткан балдарга сабак болсун деп атам. Бизге окшогон ата энени сызатпасын деп атам. 1000% кепилдик берем, кайттым. Ата энем да отурат. Кайттым, апа. Саламатсыңарбы? Бул жакка келип жаткан себеби мага окшогон бир гана өзүмдүн жекечилигимди ойлобой, ошо кыргыз элине да өзүмдүн башымдан өткөн нерсени айтып бергенге келдим. Мага окшогон сыздаган үй бүлөлөр толтура, ата энесин сызаткандар толтура. Ошолор көрсүн деп атайын келдим. Болгон нерсени айтып берейин депчи. Бул жака кантип келип калдым мен? Мындан ровно 1 жыл мурун Ринго трейд ойноп, баш аягы $320,000 утузуп атам да. Ринго трейдтен башка эч кандай оюн ойногон эмесмин. Ошо Ринго трейдтин башын ойноп баштаганымды айтайын. Балдар менен чогуу жумушум бар болчу. Жумушум жакшы. Кудайга шүгүр эле болчу баардык нерсе. Ата энемдин жанында жүрүп анан дос балдар менен бир шашлыкка барабыз. Шашлыкка барып отуруп, анан ошол жерден бир арабызда бир балабыз ошентип Ринго трейд ойноп жүргөн экен. Ал кезде биз билбейбиз, бул казино экенинчи. Мындайча айтканда трейдинг экенин ойлогонбуз да. Анан бир 10 минутка жетпей, ошол жерден бир 30 000 сом чыгарып, счеттун баарын жаап койду. Ошол кезде кызыгуу бизде пайда болгон, балдарда. Үйрөтчү деп отуруп, анан кийин ошо 3 бала болчук. 3 балабыз тең кирип кеткенбиз ошол жака. 4 балабыз. 4 балабыз кирип, эч нерсе калбай калды чын. Убагында алдыбыз да машина, чөнтөгүбүздө акча, баардыгыбыз жумушубуз бар болчу. Баардыгынан айрылдык да. Бул нерсе өз себепкербиз, бирок ошо Ринго трейд жабылса жакшы болмок. Ошо бала көрсөткөндөн кийин биз кызыгуу пайда болду. Үйрөтчү деп үйрөндүк. Анан ойноп баштадык. Жай айларында, былтыр ушул убакта. Ойноп башында берип атты. Акча чыгарып аттык. Анда чоң сумма көп сайган эмеспиз. Кичике сумма менен ойноп баштадык. Официально иштеп аткан ошол убакта Ринго трейд. Анан жүрүп ошо сумма чыгаргандан кийин уже кызыгуу пайда болот экен. Бияктан уже өзүнүн жумушубузду унутуп койгонбуз. Только ошо менен жашап калганбыз да. Ойноп утуп, анан аяк жагын уже баарыбызды тупикке такады да. Тиги балдар, дос балдарым ойноп утулгандан кийин токтотушкан. Үйүндөлөр урушуп, наркотик кылып, бирок айтпай эле коеюн аттарын. До сих пор ойношот да. Анын арасында мен да бармын. Эң крупный кирген менмин. Ата энем сызаткан. Былтыр $120,000 киргем. Кышка чейин $120,000 кирип, үйдөгүлөрдүн баары, карыстардын баарын жаап, даже ооруп аткан тайкем аялын баспаган аялына карабай, мага ошо акчасын берген да, $40,000. Жок, $55,000 берген. $55,000 берип, карыстардын баарын кутулткан үйдөгүлөрдүн баарычы. Анан ошо менен убакыт өтүп, ортодон 4 ай өттү. 4 ай ойногон жокмун эч кандай. Жумушума иштеп аткам. Иштеп жүрүп кайра кирип кеттим. Кайра ойноп баштадым. Ошо ойногон натыйжасында $200,000 уткузуп атам да. Элден карызга алып, акча алып, процентке алып. Азыр мойнумда $200,000 карызым бар. Карызды кутулуш үчүн ата энем ошо жалгыз жашап аткан үйүбүздү сатып атат да. Айла жок. Башка айла жок болот.
ал даже жетпейт дагы үйүсүн төлөгөндө дагычы, үйү сатканда да жетпейт ал акча. Мага окшогон балдар көп да, чын. Алар мен өзүм көрүп жүрөм. Ошо Юнупей терминалынын арасында айланчыктай жүрүшөт. Канча деген байкелерден, инилерден сөз эме уктум, айткан сөздөрүнчү. Үй бүлөмөн ажырадым дейт. Канча деген бизнестерин жоготкон ушул оюндун аркасынанчы. Ойноп жүргөндө өтүп кеткен балдарды уктум, өзүнө өзү кол салып жүргөн. Агалары келип бизге ыйлачы. Ошо оюнду токтоткачы, иним кайтыш болуп кетти депчи. Бирок бул болезнь экен, токтото албай аттым да, ушул нерсени жапса анан уже токтойт эле да. Канча аракет кылышты, уже жабылбай до сих пор иштеп келет. Ringo Trade деп издесең, Ringo Trade чыкпайт. Атын Булетта кылып өзгөртүп алган да бул нерсеничи. Бирок ошол эле аккаунт менен кирип, до сих пор иштеп келатат. Азыркыга чейин ойношот. Эч кимди билгизбейт, ата энесин билгизбейт. Мен жанымда жүргөн ата энем эч ким билген эмес ойноп атканымдычы. Жанча акча элден ала бергенимди да билген эмес. Баардыгы келип ошо тупикке такалгандан кийин билип атат да үйдөлөрчү. Мен чогуу иштешип жүргөн балдарым бүт эле ойношкон. Дордойдо соода тармагында иштешим. Жумушум баардыгы Кудайга шүгүр болчу. Алыс айдаган машинабыз бар болчу. Контейнерибиз бар болчу. Баардыгын ит кылдым да менчи. Баардыгы кирди. Ошо азыр карызым бар. Ошо токтоп койсом болмок, бирок бул нерсе ойногон киши түшүнөт да. Мына токтотом, чыгарам дейт кезим, бирок кантип кирип кеткенин билбейт кезим да. Азыр мен эми түшүнүп атам. Бул нерсенин аркасында мындай чыгара албарымдычы. Ушунча чыгарсам, ушунча акча менен чыгарат элем, $320,000 кирип кетти да. Бизде ошо ойноп аткан, азыр бизде Кыргызстанда казино деле өз немеси ойноп албайт, бирок баардыгы ошо Ringo Trade ойношот да. Ачык эле ойношот азыр. Телеграмдан мурун TikTok'та ойночу, TikTok'ту жабып салгандан кийин азыр через Instagram аркылуу ойношуп атат. Прямой эфирди ачып алып, элден акча алышып, алардын акчасы кетпейт. Элден акча алышып, элдин акчасын ойноп беришет да. Утулганын киргизбейт, утканын киргизет да толькочу. Ошентип элдер азгырып кетет. Азыр канча деген жаш баланы көрүп атам бул жактачы, ойноп жүргөндөрдү. Байке дейт, ата энем 50,000 сом контрактка берген болчу дейт. Бир байке айтып атат, бир бала. Ошо акчаны жок кылып алдым дейт, не кылам дейт. Уже баланын тагдыры бузулду да. Ата энесине айтпайт, ал дагы барып башка бирөөнө каршы калат мага окшоп. Сызга батырат да ата энесинчи. Мен деле ошол сымал болгом. Кичинекей сумма алгам. Кичинекей суммадан уже жанча акча чоң суммага айланып кетти да. Ал акча мага кантип берген дейсиздер? Убагында айтып атпаймынбы, мен колумда бар болчу, баардык нерсе шүгүр болчу да, жумушум баары мындай эл мага ишенч да, дос балдарым, тааныштарым баары ишенч. Ошончо сумманы алгандан кийин мага мындай болуп кетеримди билген жок да аларчы. Мындай ойноп жүргөн адам айла жоктун акчасын табыштын айла жогун кылат экен. Элди алдайт экен. Кыска айтканда акчанын амалын кылат экен да, акчаны алат экен. Алгандан кийин уже ойнош амалы да. Кайрылуу жазып атам. Мени көрүп мына утса ушунча акчамды утат элек. Ушунча акчамды утат элем. Мындай акыбалда болушун каалабайм да. Канча деген үй бүлө бузулуп атат бердечи. Силер билбейсиздер, ал нерсени көргөндөр жоксуңар. Просто мен көрүп жүрөм да, көп адамдан угам, көп адамды көрөм. Тагдырлар бузулуп атат да ушул оюндун аркасынанчы. Мен өзүм таанаган балдардан где-то бир 15 баладай. 15 баладай уже убагында жашынакай жүрчү, азыр көчөлөп калган да. Мен өзүм жакын эле жүргөн досторум эч нерсеси жок азырчы. Мындайча айтканда. Ошол оюндун аркасынан. Мен өзүм башкара албай калат кезим. Айтышат го, токтотуп калсаң эмне болот эле? Кантип токтоткон жоксуң депчи. Анда ойногон адам түшүнөт да. Ток өзүң мындай контролдой албай каласың.
акча табыш керек болду, ошол жака алып барып туруп эле салыш керек. Салгандан кийин уже учушуңду монтип эле басып коюп отуруп каласың, эч нерсени түшүнбөйсүң да. Өзүң жоготкозуң контролдончу. 100.000% кепилдик берем, кайттым. Ата энемде отурат. Кайттым, апа. Мен бияка айрылган себеби тияк жалгыз үчүн калып атам да менчи. Эртең мен го мейли башка балдар, канчалаган балдар, канчалаган семейный эмелер бузулуп атат ушул оюдун аркасынанчы. Бул нерсе жакпаса уже болбойт. Аттарын өзгөртүп атат. Ringo Trade десең чыкпайт интернеттен. Булета деп издесе чыгат да. Кирсе ошол эле оюн. Ал жактан оюнду элди алдаганда трейдинг катары көрсөткөн ал жактан. Жанагы графика өйдө ылдый түшүп турат го, мисалы. Ошондой болуп эле ал эч кандай жайма кылбайт. Анализ жүргүзүп албайсың актанчы. Ошондой кылып түз койгон, элдер ойлошот. Мен деле башында ойноп атканда трейдингке деп ойлогом. Анткени кирип атканда ошо трейдинг деп турат да. Көрсө бул казино экен да. Электронный казино болду ошол эле. Адамды башкарат деген көп эле адамдар айтышат, адамды башкарат, бул жак сенин данныйларың бар депчи. Аны түшүнбөйт жаңы ойноп аткан балдар. 1-2 миң сом утат, 5 миң сом утат. Анан өзү кантип карызга батып, кантип чоң суммага кирип кеткенин билбей калат. Мен 200 миң доллар кантип утусканын билбейм, кайсы бар. Ар күнүнөн алып эле кире бергем да. Анан уже карыздарым келип чогулгандан кийин ушундай болуп атканын билип атам. Карызды кайтып атпаймынбы? Мага мен мурун алып жүрчүмүн. Жумушумду колдонуп жүрчүмүн. Жумушумду алып, ошол акчаны колдонуп, оборот катары алчумун. Анан кээ процентке да алдым. Мындай жөн адамга бербейт да акчанычы. Кимдир келип 50 миң доллар берип коет. Мен ошол ишеничте болчумун да. Азыр эч ким ишенбейт мага. Ошонун оюнун аркасынанчы. Бүт баарынан ишеничтен чыктым. Досторуман чыктым, бүт баарынан айрылдым. Бир эле ата энем, туугандарым ошол эле алды. Бийликтен суранам, жардам бериңиздер ушунун жабылышына. Канча деген урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден суранам, ушул маселени карап, Ringo Trade'ди жаап бериңиздерди суранам. Бул жолу канча деген үй бүлө бузулуп атат, канча деген жаш балдардын өмүрлөрү кезилип кетип атат, өздөрүнө кол салып. Кыскасы бул эмесе Ringo'нун жабылышын каалайм да. Жабылат деп канча аракет кылышты, канча журналисттер кылды, бирок бул нерсе майнап чыккан жок да чын. Түпкү табыры менен жок кылып салыш керек болуп атат ушул эменичи. Ringo Trade'ди. Биздин башка Кыргызстанда ойноп отурган нерсе деле жок. Ушул маселе болуп атат да. Ringo Trade бир эле бул канча жылдан бери иштеп келатат. Жабылат дейт, бирок жабылбайт да. 1-2 ай жабат, 4-5 ай жабат, кайра эле ачат башка нерсе кылыпчы. Буга чейин Ринат Успаев байкебиз деле канча аракет кылды, канча деген журналисттер аракет кылды, бирок күч жетпей атты да бул нерсеге жапкангачы. Эми башчыбыздан суранам, Садыр Нуркожоевичтен. Ушул нерсени карап жаап берип коюңуздар суранат элем. Мага окшогон балдар толтура, мен аны көрсөтүп бере алам. Канча акча салганымды, бүт нерсем далил бар да бул нерсегечи. Бул Саматтын атасы болом мен. Бул жерде аябай түшүнбөй калдык да, көп нерсеге түшүнбөй калдык. Баламды канча ирет ушул эмеден чыгарам деп жүрүп, 1 жылдан бери жүрөм. Чыктым дейт, бирок бул нерседен чыга албайт экен да.
Садыр Нуркожоевич, бийликтегилер мурдатан бери айтып келишти, ушу Кыргызстандын жараны казиного кирбейт, казиного аралашпайт. Ушул казино болуп атат да, кадимки эле казино экен, ставка коюлат экен, онлайн ойнолот экен. Бул нерсе үйгө жатып деле менин жанымда отуруп деле ойной берет экен. Кадимки эле казинонун менин жанымда отуруп ойной берет экен. Аны мен түшүнбөйм дагы, телефон менен үйдө отуруп деле ойной берет экен. Канча аракет кылдым, мен башында түшүнгөн жокмун. Ring Trade эле офистерин издеп жүрдүм. Көрсө бул телефон аркылуу эле онлайн бүттүк жерден отуруп алып ойной берет экен. Ошол жагынан мен жаңылып, көп нерсеге кирип кеткеним, мен балам түшүнбөй калдым да. Эми аракет кылып атабыз, мурдагы арыстарына жапканбыз. Бул арыстар да кыйнап атат, бирок жапканга кудурет жетпей атат. Үйүмдү сатып атам. Будан башка да балдарым бар. 5 балам бар, эң улуусу. Көчөгө калып атабыз ачык айтканда. Эми ушу казинону жаап, ушу балам атайын алып келдим. Ушу Кыргыздын жаштарына ойноп аткан балдарга сабак болсун деп атам. Сабак болсун, ойнобосун, бизге окшогон ата энени сызатпасын деп атам. Ошол.